Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Дейл Карнеги. Чыр чатактуу баардык кырдаалдан кантип чыгып кетсе болот. Бул китепте түшүнбөстүктөрдүн, чыр чатактардын, келише албастык, эки ача пикирдин же жалпысынан айтканда конфликттин табияты жана аны чечүүнүн жолдору каралат. Сиз китептен конфликттин келип чыгышы, аны жөнгө салуу, ошол эле учурда ортодогу мамилени сактап калуу, нерселерге башкалардын көз карашы менен кароону үйрөнүү, өз ара ишенимди, жараткан атмосфераны түзүү жана бир пикирге келүү жөнүндө маалымат аласыз. Китеп баардык окурмандар үчүн арналат. Киришүү. Кандай гана чыр чатактуу кырдаал болбосун, аны жакшы да, жаман да жактары болот. Ал көңүл эргүүнүн, таанып билүүнүн, өзгөрүүнүн жана өнүгүүнүн, ошол эле учурда ачуунун, коркуунун, уялуунун ченемсиз аракеттеринин жана кагылышууларынын булагы да болушу мүмкүн. Аларды тандоо биздин колубузда. Кырдаалга карата биздин мамилелерибизден жана аны чечүү жөндөмдүүлүгүбүздөн көз каранды. Каннет Клок и Джоан Голдсмит. Биз бири-бирине каршылаш келген дүйнөдө жашайбыз. Баардык окуялар биз ойлогондой болбойт. Айрыкча жумушта кесиптештер, кардарлар, өнөктөштөр жана жетекчи менен болгон пикир келишпестиктерден улам ортодо түшүнбөстүктөр жаралат. Биз чыр чатактын түздөн түз катышуучусу болбосок дагы, анын жүрүшүнө кыйыр түрдө таасирибиз билинет. Бул китептен конфликттин табияты менен таанышып, аны чечүүнүн жолдорун үйрөнөбүз. Биз карай турган негизги темалар. Конфликттин булагын кантип аныктоо керек? Жашуун конфликттерди кантип билебиз жана аларды чечүүнүн жолдору? Конфликтти үзүрлүү жөнгө салуу стратегиясын кантип иштеп чыгуу керек? Ортодогу мамилени бузбастан конфликтти кантип жөнгө салуу керек? Жеке мамиледеги көйгөйлөрдү кантип чечебиз? Нерселерге башкалардын көз карашы менен карап, анын натыйжасында өз көз карашыбызды ишенимдүү түрдө жеткирүүнү кантип үйрөнөбүз? Кандай гана конфликт болбосун, аны ыкчам чечүү зарыл. Бир бөлүмдө иштеген кызматкердин ортосундагы пикир келишпестиктер алардын жумушуна эле эмес, жалпы жамааттын психологиялык климатына терс таасирин тийгизет. Жеке мамилелердеги конфликттер узак убакытка созулуп кеткен таарынычтарга себеп болушу мүмкүн. Натыйжада мамилелер бузулат же коомдук талкууга түшөт. Үй бүлөдөгү конфликттер бүтпөгөн уруш-талаштарга, мамилени териштирүүгө же үй бүлөнүн ажырашуусуна алып келет. Ошондой эле сиз төмөндөгүлөр тууралуу да биле аласыз. Биринчи, кайсы учурда медитацияга баруу туура келет. Экинчи, активдүү угуу тактикасына кантип ээ болобуз. Үчүнчү, конфликттин катышуучуларын ачык сүйлөшүү процессине кантип алып келебиз. Төртүнчү, өз ара бир пикирге кантип келебиз. Бешинчи, көйгөйдү кантип ийгиликтүү чечип, мамилени кантип жакшыртып сактап калабыз. Алтынчы, өз ара ишеним жана кызматташуу атмосферасын кантип жаратабыз. Иш чөйрөсүндөгү пикир келишпестиктер бир гана команданын, бөлүмдүн же жалпы эле компаниянын ишмердүүлүгүнө эле эмес, кызматкерлердин эмоционалдык абалына да зыянын тийгизет. Чыр чатактуу кырдаалдарда өзүңдү кантип алып жүрүү керектигин тууралуу сүйлөшөбүз. Тагыраагы, ичиңдеги тынчтыкты кантип сактап калуу керек? Талашуу маселелерди жүргүзүү искусствосуна кантип ээ болуу керек? Чыр чатактуу кырдаалдарда өз жүрүм-турумуңа кантип баа берүү керек? Башкалардын пикирине каршы пикирди аларды таарынтпастан же нааразычылык жаратпастан кантип билдирүү керек? Биз ийгиликтүү сүйлөшүү жүргүзүүнүн техникаларын, аны менен бирге талаптардын өз ара бир пикирге келүүсүн камсыздаган утуш стратегиясын карайбыз. Конструктивдүү дискуссияга кантип даярдануу керек жана жеке көз карашты ишенимдүү түрдө кантип билдирүү керек үйрөнөбүз. Ошондой эле өз ара түшүнүшүүгө кантип жана кайсы учурда баруу керегин сүйлөшөбүз. Баардык эле татаал учурда кырдаалдан ийгиликтүү чыгып кете албаарыбызды моюнга алыш керек. Айрым адамдар жеңилүү же көңүлү калган сезимдерге кабылганда өздөрүн тез эле таштап коюшат. Китептин соңку бөлүмүндө жоготууларды кантип жеңип, жан дүйнөдөгү боштукту кантип толтуруп, ийгиликке карай кеткен жолдон кыйынчылыктардан кантип коркпой өтүүгө боло тургандыгын биле аласыз.
жумуштагы жана жеке жашоодогу чыр чатактуу же талаш кырдаалды жөнгө салууну билүү менен сиз баалуу кызматкер гана эмес, жашоодо көп нерсеге жеткен бактылуу адам дагы боло аласыз. Конфликттерди ийгиликтүү түрдө жөнгө салуу жана бул кырдаалда эки тараптуу макулдашууну камсыз кылуу жөндөмдүүлүктөрүнө ээ болуу кызыктуу ишке гана айланбастан чыныгы жашоодо дагы чоң пайда алып келет. Кесиптик ишмердүүлүгүңүздө жалпы ишке салымыңызды гана кошпостон, уюмдагы ордуңузду дагы бекемдей аласыз. Эң негизгиси, жумушуңуздан мурдагыга салыштырмалуу көбүрөөк рахат аласыз. Жеке же коомдук турмушта болсо, башкаларга карата гармониялык мамилени сактап каласыз. Анткени пикир келишпестик таарынычтарга же нараазычылыктарга себеп боло албайт. Биринчи бөлүм. Конфликт өнүгүүнүн булагы катарында. Жашоодо 3 турмуштук принцип бар. Ойдун принциби, сөздүн принциби жана иш-аракеттин принциби. Адамдардын ортосунда пайда болгон баардык конфликттердин себеби эмне ойлоп жатканыбызды айтпайбыз, айткан нерсебизди жасабайбыз. Мартин Бубер. Көпчүлүгүбүз иш чөйрөсүндө жаралган конфликттерге өтө эле каршы көз караштабыз. Адатта биз конфликттин өнүгүүнүн булагы катары эмес, ийгиликтин жолун торогон тоскоолдук катары карайбыз. Мындай көз караштын болушуна уюмдардын көпчүлүгү конфликти көйгөйдү чечүү мүмкүнчүлүгү катары кароодон баш тартуусун түрткү берет. Алардын ачык жана конструктивдүү талкууга коюшпайт, конфликттерди жеке жана уюмдук өсүүгө жардам берген мүмкүнчүлүк катары караган маданиятты жакташпайт. Бул бөлүмдө иш чөйрөсүндө орун алган конфликттердин терс жана оң жактарын талкуулайбыз. Ошондой эле конфликттер кандай түрдө уюмдун өнүгүшүнө жана бекемделишине жардам бере тургандыгын биле алабыз. Конфликттин терс жактары. Конфликттерди конструктивдүү жол менен чечүү ыкмаларына биринчи кезекте көңүл бурууну пландап жатканыбызга карабастан, алгач алардын ыктымалдуу терс жактарын карап көрөлү. Буларга көп учурда жетекчилик менен болгон пикир келишпестик же окуянын жагымсыз шартта курчуп кетишин киргизүүгө болот. Бул эки учурда тең атаандаштар бири-биринин жолун бөгөттөп тоскоолдук кылып башташат. Мындай кырдаалдар бир нече себептер менен шартталат. Өзгөрүүлөрдү кабыл алууга даяр эмес болуу. Биз азыр колдонуп жаткан ыкмаларга же системаларга карата олуттуу түрдөгү кайра түзүүлөрдү ишке ашырууну пландап жатабыз. Бирок уюмдун кызматкерлери тарабынан каршылыктарга туш болдук. Айрым кызматкерлер кандай гана өзгөрүүлөр болбосун негативдүү мамиле жасашат жана андай өзгөрүүлөрдөн коркуп турушат. Мындай сезимдер дээрлик бардык эле адамда болот. Натыйжада алардын каршы аракети конфликттик кырдаалдын курчушуна алып келет. Уюмдагы конфликттердин көпчүлүгү жаңы идеяларга карата каршылыктардан келип чыгышына байланыштуу. Мындай көйгөйдү чечүү үчүн көндүм ой жүгүртүүнү өзгөртүп, биз эч качан мындай кылган эмеспиз же биз мындайды жасап көргөнбүз, бирок андан эч майнап чыккан эмес деген ал ойлорду конструктивдүү ой жүгүртүүлөр менен алмаштыруу зарыл. Илимий менеджменттин түптөөчүлөрү Фрэнк менен Лилиан Гелберт үйрөткөндөй, биз кандайдыр бир иш аракетти аткаруунун эң мыкты жолун табышыбыз керек. Ал жолду таптык деген учурда дагы андан ары карай изилдөөнү улантуу зарыл. Уюмдук өзгөрүүлөр учурунда өз ара ишенимдик атмосфераны жана жаңы идеялар жалпы эмгек жамаатына жеткиликтүү болуп, алардын колдоосун табуу үчүн ачык маектешүүнү өнүктүрүү керек. Психологиялык дискомфорт. Жамааттагы эмоционалдык психологиялык чыңалуунун келип чыгышынын дагы бир себеби көпчүлүк адамдардын татаал кырдаалдарда өздөрүн кандай алып жүрүү керектигин билбестиги болуп эсептелинет. Баардык эле эмгек жамаатта аябай жагымсыздык жараткан кимдир бирөөдөн же бир нерседен качып кетүүнү туура көргөн кызматкерлер бар. Мындай адамдар көйгөйдү чечүүнү жана жаңы ыкмаларды киргизүүнү ар түрдүү жол менен создуктура беришет. Натыйжада уюмдун толук кандуу иштешине жана кайра курулуусуна тоскоолдук жаралат. Психологиялык дискомфорт конфликттен качуунун себеби да болушу мүмкүн. Мындай көрүнүш нараазычылыктын топтолушуна, карама-каршылыктын курчушуна жана түз же кыйыр түрдө тиешеси бар кызматкерлердин ортосундагы мамиленин начарлашына алып келет. Биздин жеке жүрүм-турумубуз. Конфликттердин чечилбей калуусуна биз өзүбүз көп учурда күнөөлүүбүз. Баарынан мурда экинчи тараптын пикирин угууну билбегендигибизден же каалабагандыгыбыздан конфликт чечилбейт. Биз өзүбүздү мындай учурда өзүмчүл, корс же орой, достошууну каалабаган тейде алып жүрөбүз. Конкреттүү мисал келтирип көрөлү. Долбоорду аягына чыгуу үчүн зарыл болгон маанилүү маалыматты алууда көйгөй жаралган учурда Эшил далбастай баштады. Ишти тапшыруунун акыркы мөөнөтүнө болгону бир нече эле күн калган. Пландалган графикти жылдыруу башка бөлүмдүн ишине кедергисин тийгизмек. Эшли кесиптештерине жардам сурап кайрылбай эле коюуну чечип, көйгөйдү өз алдынча
колго алууга киришти. Аны менен ал керектүү маалыматты издөө мүмкүнчүлүктөрүн чектеп койду десек болот. Көйгөйдү жалпы талкууга коюудан баш тартуу менен акырында ал өзүнө өзү оор кырдаал жаратып алды. Создуктурулган конфликттин кесепети. Адам жалгыз иштеп жетишкен ишмердүүлүктүн түрлөрү өтө көп эмес. Адатта биз башка адамдар менен биргеликте иш алып барабыз. Эгер эмгек жамаатынын ичинде макулдашуулар болбосо, тигил же бул көйгөйлөр дайыма жарала берет. Бирок бул нерсе баардык кызматкерлер бири-биринин пикирине дайыма макул болуш керек дегендик эмес. Алардын ою бир жерден чыкпай калган учурлар болот. Бул жаман көрүнүш эмес. Ой пикирдеги айырмачылык көйгөйдү конструктивдүү түрдө чечүүгө жардам берет. Бирок дайыма ортого чыккан талаш-тартыштар жана мамилелер, тирешүүлөр өзгөчө бир эле жана ошол эле кызматкердин ортосундагы талаштар сөзсүз түрдө конфликтке жана жамааттын психологиялык климатынын начарлашына алып келет. Чечилбеген конфликттер жеке эле биздин өсүшүбүзгө эмес, уюмдун нормалдуу иштешине да зыян тийгизет. Баардык процесстер жайлайт, жеке жана толук мамилелер начарлайт, дисциплина төмөндөйт. Кардарлар жана өнөктөштөр менен болгон кызматташуу мамилесинде көйгөйлөр жаралат. Конфликттин өлчөнө турган кесепеттери. Чечилбеген конфликттердин маанилүү жана өлчөнө турган кесепеттери бул эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөшү. Эгер өз убагында керектүү чараларды көрбөсө, долбоордун үстүндөгү иш токтоп калат дагы, көрсөтүлгөн кызматтын сапаты төмөндөйт. Бул өз учурунда иштин мөөнөтүндө аткарылуусун кечиктирет. Өндүрүмдү тапшырууда аксатат жана буйрутма берүүчүнүн нараазычылыгын жаратат. Анын жыйынтыгында кардардан айрылып, киреше булагы үзгүлтүккө учурайт. Жамааттын психологиялык климатынын начар болуусу эмгек өндүрүмүнө терс таасирин тийгизет. Мындай климатта иштеген адамдар иш күнүнүн аягына чейин өздөрүн бактысыз жана эртеңки күн үчүн ишенимсиз сезишкендиктен эмгекке болгон жөндөмдүүлүктөрү төмөндөп, жумуштун аракетин начарлатат. Эмгек жөндөмдүүлүгүнүн төмөндөсү өндүрүмүнүн же кызмат көрсөтүүнүн сапатына да таасир берет. Себеби кемчиликтерди кайра оңдоп чыгууда өзүнчө убакыт талап кылат. Чыр чатактуу кырдаалдарда көпчүлүгүбүз стресс болобуз. Натыйжада маанайыбыз жөгүп, жумушка болгон кызыгуубуз жоголот. Чарчоону жоюп, мээнин чыңалуусун калыбына келтирүү үчүн 3 ыкманы колдонуңуз. Эс алуу, релаксация же булчуңдардын бош оңдотуу жана күчтү калыбына келтирүү. Уильям менен Гарри дайыма бир пикирге келише алышчу эмес. Алардын ар бири кырдаалды өз көз карашы менен карайт эле. Уильям үчүн компаниянын кирешеси маанилүү болсо, Гарри үчүн эмгек өндүрүмдүүлүгү биринчи орунда турат. Гарри жогорку колдоого ээ болгон жаңы жабдууларды киргизүү боюнча уюштурулган жалындуу дебаттардан соң алардын ортосундагы дагы эки ача пикир орун алды. Уильям өзүн аябай чарчаңкы сезгендиктен талаш-тартышка кирүүгө дарманы келген жок. Ал жетекчиликтин бул маселени кийинки жумага калтыра турууну өтүндү. Бул аралыктын ичинде Уильям андан азыраак маанилүү иштер менен активдүү алектенди. Дем алыш күнү болсо жакшылап эс алып, бир партия гольф ойноду. Мына ушундай түрдө ал толугу менен күчүн калыбына келтирди дагы дүйшөмбү күнү көйгөйдү чечүүгө даяр болуп келди. Чыр чатактуу кырдаалдар алардын катышуучуларынын ортосундагы мамилени бузуп, көп учурда таптакыр эле сүйлөшпөй калууга алып келет. Көйгөйдөн качуу түшүнбөстүктөрдүн узак убакытка созулуусуна жеткирет. Бул көрүнүш уюмдун өнүгүүсүнө жолтоо болот. Аллан компаниянын түптөлүшүнөн бери транспорт бөлүмүндө кызмат өтөгөн алмаштыргыс жетекчиси эле. Бир нече жыл мурда аларга коллежди жаңы аяктаган Джейсон аттуу кызматкери келди. Джейсон атам замандан калган Алландын иштөө ыкмаларын көрүп, тике чачы тик турду. Ал бир катар жаңычыл ыкмаларды киргизүүнү сунуштады. Аллан аны угуудан эле баш тартпастан башка кызматкерлерге нараазычылыгын дагы билдирди. Мына бул балакай өзүн кимде ойлоп жатканын ким билсин? Бул өзүмдүн бөлүмүмдү кантип башкаруу керектигин өзүмө үйрөткүсү келип жатат. Алландын муздак мамилесинен улам Джейсон өзүнүн прогрессивдүү идеяларын колдоо таппай турганын түшүндү. Жылдын аягында Джейсондун мүнөздөмөсүнө Аллан ал милдеттерин жакшы аткаргандыгын, бирок команда менен иштешкенди билбей тургандыгын жазып берди. Джейсон көп өтпөй ал жумуштан чыгып, прогрессивдүү болгон компанияга кирди. Алландын бөлүмү товарларды жүктөө боюнча мурдагы ыкмаларды өзгөрткөн жок. Анын себебинен улам бир топ кардарлар ыкчам иш алып барган ата-андашына өтүп кетишти. Бул мисал иш чөйрөсүндө жаралган түшүнбөстүктөрдүн дагы бир кесепетин ачык көрсөттү. Убагында шарттуу түрдө бааланбаган кымбат кызматкерди жоготуу. Анын ордуна башка кызматкерди табуу үчүн акча жана убакыт керек. Андан тышкары ишке толугу менен киришүүсү үчүн жаңы кызматкерге белгилүү бир ыңгайлашуу мөөнөтүн берүү зарыл. Эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөсүнүн дагы бир кесепети бир гана чыгымдарга эле эмес,
соттук териштирүүлөргө чейин жеткирген ишти аткаруу мөөнөтүнүн бузулушуна алып келет. Өлчөөгө болбогон конфликттердин кесепеттери. Чечилбеген бир топ конфликттердин кесепетин өлчөөгө болбойт. Ошондой болсо дагы аларды эске алуу зарыл. Улана берген конфликттер эмгек жамаатынын ийгиликтүү жана бекем мамилесинин маанилүү элементтери болгон сый жана ишенимди жерип, тешип өтө баштайт. Талаш маселеге кабылган тараптар бири-бирине болгон ишенимди жана сый-урматты жоготот. Андан тышкары жеке личносттор аралык конфликттер күнүмдүк талаш тартыштарга айланып, кандай гана себеп болбосун, кагылышууларга дуушар кылган мамилеге өсүп жетет. Эмоционалдык чыңалуу орун алган учурда талаш пикир нормалдуу гана көрүнүшкө айланбастан жаңы конфликттин тутануусуна себепкер болот. Кызматкерлер психологиялык дискомфортту гана сезбестен жумушка болгон жемиштүүлүктөрү да азаят. Нарктык багыттарды жок кылуу. Конфликттер көңүлдүн эргүүсүнө аз таасирин тийгизет. Биз чыр чатактуу кырдаалдын катышуучусу болобузбу же четте карап турган байкоочусу болобузбу, баары бир конфликттер эмоционалдык дискомфорт жаратат. Алар биздин кесиптештерибизге жана жалпы эле уюмга болгон сый-урматыбызга так калтырат. Бир дагы адам ыкка келбеген кишилердин чөйрөсүндө иштөөнү каалабайт. Уюмдагы кардарлардын туруксуздугунун себептеринин бири дагы жагымсыз эмгек шарты болуп эсептелет. Узакка созулган конфликттердин дагы бир кесепети бул кызматкердин мотивациясынын жоголушу. Бул учурда биз өзүбүзгө бекер эле аракет кылуунун эмне кереги бар? Баары бир менин ордуму башка бирөөнү алып алышат деген ойду айтабыз. Биз мыкты болууга умтулбай калабыз. Себеби жумушка болгон кызыгуубуз жоголот. Шелли ашып ташыпкан энтузиазмын жоготкон кызматкердин мисалы боло алат. Аны алгаш жумушка алышканда төбөсү көккө жете сүйүнгөн. Анткени ал реклама индустриясынын эң мыкты адистеринин бири Марго менен иштей турган болбодубу? Бирок анын жетекчиси жана Маргонун жардамчыларынын бири Майкл мындай мүмкүнчүлүктү өтө эле аз берчү. Шелли баардык идеяларын жана ой пикирлерин алгач Майкл менен талкуулаш керек эле. Ал болсо жогорку жетекчиликке сунуштоо керекпи жокпу чечим чыгарат. Көп учурда Майкл себепсиз эле бул сунуштарды кабыл алуудан баш тартат. Шелли компанияга жумушка орношуп жатканда Марго менен иштешүүдөн алган тажрыйба жеке жана кесиптик жактан өсүүсүнө жардам берет деп ойлогон. Бирок чындыгында Майклдын гана айткандарын аткарууга туура келди. Мындан улам ал башка жумуш издөөнү чечти. Эгерде Марго финансылык иштерди мыкты башкаргандай эле компанияны жетиштүү деңгээлде башкара алганда, Шелли менен Майклдын ортосундагы өсүп жаткан чыңалуу абалын байкап, кырдаалга аралашмак. Жыйынтыгында Майкл башкаруу жөндөмдүүлүгүн жакшыртса, Шелли кесиптик тажрыйба топтоо мүмкүнчүлүктөрүн колдоно алат эле. Иш чөйрөсүндөгү конфликттер чечим чыгаруу процессине да кесепетин тийгизет. Кетти кардарларды башкаруу бөлүмүнүн башчысы. Ал Боб менен Бенден компаниядагы эки жаңы камсыздандыруу кызмат көрсөтүүлөр топтомун карап чыгууну өтүндү. Боб үнөмдүү вариантты тандады. Бен болсо таптакыр эле буга каршы чыкты. Бендин пикири боюнча толук кандуу иш чөйрөсүн түзүүгө, мотивация жана дисциплинаны жогорулатууга, жогорку квалификациялуу кардарларды сактап калууга жана тартууга жардам берген компаниянын узак мөөнөттүү перспективдери үчүн кымбат болсо дагы камсыздандыруунун толук түрдөгү топтому ылайыктуу. Ал эми Кетти болсо Боб сунуштаган үнөмдөгөн топтомду тандоону чечти. Ал ортодогу пикир келишпестикти эртерээк жоюуну ойлоп, чечим чыгарууда абдан шыктанткан камсыздандыруу полисинин дагы башка ыңгайлуу жолдорун карап чыгуу тууралуу ой эсине келген да жок. Конфликттин натыйжасында чечим чыгаруу процессине аралашкан баш аламандыкка учурап, кыйынчылык туудурат. Конфликттин эки тарабындагылардын ар бири өздөрүнө ылайык келген мүмкүн болгон баардык идеяларды, аргумент жана фактыларды келтирип, өз көз карашын кармап калууну көздөйт. Кээде биз бир тараптын ишенимдүү жыйынтыктарына, объективдүү маалыматтарына ынанып, шашкалактык менен чечим чыгарып коебуз. Мындай катачылыктарга жол бербөө үчүн талаш маселеге кабылган эки тараптын тең бирдей көз карашын угуп, жазып жана аргументтерин салыштыруу зарыл. Бир эле көйгөйдү чечүүгө карата Барри менен Гарри эки башка көз карашты билдирип жатат деп элестетиңиз. Алардын ар бири өз ой пикирлерин айткан соң кыска тезис түрүндө жазып алыңыз. Андан кийин таблица түзүп, сол тарабында долбоордун негизги шартын, оң тарабында эки тараптын аргументтерин жазыңыз. Мындан кийин аларды салыштыруу керек. Зарыл учурда ыктымалдуу болгон эки ача пикирди тактап алуу үчүн кошумча суроолорду берсеңиз болот. Эми болсо таблицаны талдаңыз, ал жерден чыгымдардын чоң айырмачылыгын байкадыңыз. Алардын ар биринен өзүнүн эсептерин негиздөөсүн талап кылуу аркылуу сиз Барри долбоорго түз дагы, кыйыр дагы чыгымдарды камтыган, ал эми Гарри болсо түз гана чыгымдарды киргизгенин билесиз. Ушундай түрдө кырдаалды дыкат талдоого алуу менен түшүнбөстүктөрдү жойсоңуз болот.
Конфликттер жетекчиликтин кошумча убактысын жана көңүл буруусун талап кылат. Алар жумушту үзгүлтүккө учуратып, бир бөлүмдүн ишмердүүлүгүн бузгандыктан жетекчилик учурдагы иштерин жылдырып, көйгөйдү жөнгө салуусу керек же долбоорду башка командага же бөлүмгө тапшыруусу зарыл. Бул кырдаалда жаңы команданын менен тааныштыруусу үчүн жетекчиге убакыт жана күч сарптоого туура келет. Айрым учурда белгиленген мөөнөткө даяр кылуу үчүн жеке өзү киришүүгө аргасыз болот. Кокустан жаралган конфликттер уюмдун ишмердүүлүгүнө таасирин сергек тийгизет. Бирок эгер конфликт дайымкы, узакка созулган мүнөзгө айланып кетсе, анда мотивация, эмгектик энтузиазм жана компанияга болгон ишеним сыяктуу иш чөйрөсүнүн компоненттери олуттуу сыноого туш болот. Аягы тыйылбаган талаш-тартыштар, бөлүм же команда мүчөлөрүнүн ортосундагы пикир келишпестиктер кызматкерлердин психологиялык жана эмоционалдык абалын начарлатат. Анын кесепети жогоруда айтылгандай, эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөсүнө гана эмес, кардардык туруксуздукка да алып келет. Чечилбеген көйгөйлөр жана улам жаңыланган түшүнбөстүктөр уюмга жана анын жетекчилигине болгон ишенимди жана сый-урматты солгундатат. Бул профсоюздардын активдүүлүгүнүн күчөшү жана жамааттык, жеке эмгектик талаш-тартыштардын өсүүсү менен коштолот. Кененирээк 6-бөлүмдө. Конфликттердин кесепетин уюмдан тышкары жерде да таасирин тийгизет. Бир эле талаш маселе колдон чыгып кеткен пайданы же рыноктук үлүштү жоготууну түшүндүрөт. Креатив концепт аттуу жарнама кеңсеси электр тиричилик жабдуулар рыногунан алдыңкы позицияны ээлүүгө умтулуп жаткан. Тексттик жана визуалдык маалыматтар бөлүмүнүн кызматкерлери өндүрүмдүү презентациялоо ыкмаларына байланыштуу маселени кароодо такыр эле бир пикирге келе албай коюшту. Алардын ар бири өзүнүкүн эң мыкты деп жатышты. Акыры кызматкерлер макулдашып, бир пикирге келишкен учурда башка реклама кеңсеси буйрмачыга презентациясын сунуштап, контрактка кол коюп коюшту. Уюмдагы жагымсыз психологиялык климат буйртмачылар жана өнөктөштөрдүн арасында уюмдун аброюна шек келтирет. Шибегени капка ката албайсың дегендей эле компанияда чырча тактуу кырдаал жаралган мезгилде аны да жашыра албайсың. Кызматкерлер башка фирмаларга өтүп кетишет дагы мурдагы иштеген жериндеги ички көйгөйлөрдү айтып беришет. Ал эми кардарлар бул тууралуу буйртмалардын кечигүүсүнөн же тейлөө сапатынын төмөндөсүнөн улам билишет. Компаниянын жагымсыз имиджи ага жогорку квалификациялуу кардарларды жана жаңы буйртмаларды таратууда дагы тоскоолдук жаратат. Биз көрүп тургандай эле баардык уюмдун ийгиликтүү иш алып баруусунун фактору гармониялык иш чөйрөсүн түзүү болуп саналат. Конфликттер мындай гармонияны гана талкалабастан аягы алыскы кеткен терс кесепеттерге да дуушар кылат. Чындык деген ушул. Биздин эң сонун көз ирмемдерибиз биз өзүбүздүн нараазы, кысыткан же барксыз сезген учурларда гана жаралат. Себеби дискомфортторубуз менен кыймылдап жүргөн биз ушундай учурларда гана көндүм абалыбыздан чыгып, башка жолду же туура чечимди издеп баштайбыз. Скотт Пек. Конфликттин натыйжасы менен өз ара ишенимди бекемдөө. Акылга сыйбай турган нерсе, бирок чырча тактуу кырдаалдар тараптардын ортосундагы өз ара ишенимди бекемдөөгө жардам берет. Элестетип көрөлү, унаабызды техникалык катачылыгы үчүн ортомчуга кайра кайтарып алып келдик. Ал учурда биз өзүбүздү капалуу же жада калса ачуулуу да сезишибиз мүмкүн. Бирок эгер унаа ортомчусу абалды туура чечсе, анда ага болгон ишенимибиз артып, кийин дагы кайра кайрылабыз. Конфликттин конструктивдүү түрдө жөнгө салып, өз ара ишенимдин деңгээлин жогорулатуу үчүн бизден бир катар иш аракеттер талап кылынат. Кырдаалга жараша ыңгайлашууга аракеттениңиз. Өз көз карашын бекем кармап, компромисске барууну каалабаган адамдар менен болгон конфликт карама-каршылык абдан кыжырдантат. Абалды объективдүү баалоого жана терс ойлордон, кыжырдануудан, консервативдүү көз караштардан арылууга аракет кылыңыз. Кандай гана чырча тактуу кырдаал болбосун, анда кырылышкан эки тарап болот. Алардын бири абалды атаандашынын көз карашы менен карап көрүүдөн жана ийкемдүү болуудан баш тартат. Биз көп учурда жеке идеяларыбыздын жана көз караштарыбыздын тууралыгына ушунчалык катуу нангандыктан шек саноого жол бергибиз келбейт. Мындай капканга оңой эле түшүп калабыз. Айрыкча буга окшогон маселени мурда да чечип көргөн адамдар кайырмакка бат илинет. Биз ой пикирибизге ушунчалык ишенгендиктен альтернативдүү пикирлерди угууну да каалабайбыз. Мындай түрдөгү ой жүгүртүү жолсуз багыт. Жаңы идеяларга жана башкалардын ой пикирине объективдүү карап, дароо каршы чыгуудан алыс болушубуз керек. Биз алардын пикирин кабыл албай деле кое алабыз, бирок чечимибиз эмоцияларга эмес, логикага негизделиши керек. Чырча тактуу кырдаалда биз эмес, экинчи тарап
биздин көз карашыбыз менен карап көрүүдөн баш тарткан учур абдан татаал абалга кептейт. Мындай позиция менен күрөшүү абдан оор. Бул жерде ынандыруу жөндөмдүүлүктөрүнүн баардыгын колдонуу керектелет. Жылуу мамилени сактап калыңыз. Биздин пикирлерибиз дал келбесе, биз бири-бирибизге бой көтөрүү менен мамиле кылбашыбыз керек дегендик болбойт. Кастык мамиле кырдаалды курчутуп жиберет. Ал адамдын пикирин сыйлаңыз. Досторду өзүңүзгө каратып, адамдардын арасында беделдүү болууга жол ачкан Дейл Карнегинин принциптерин колдонуу менен иш чөйрөбүздө жылуу достук мамилени, өз ара ишенимди жана кызматташууну сактап кала алабыз. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Жалпы баалуулуктарды табыңыз. Кээде конфликттин катышуучулары кырдаалды бир эле тараптан карай беришет. Эгер алардын көңүлүн чыныгы баалуулуктарына бура турган болсок, анда көп учурда пикир келишпестиктер чечилет. Барри соода отчетторунун жаңы бланкын көрүп, Эдке нараазычылыгын билдирди. Бул жөн эле кыйноо, деди ал. Буларды толтуруу үчүн жөн эле бир нече саатты коротуш керек. Андан көрө бул убакытты сатып алуучуларга короткон жакшы эмеспи? Мынча маалыматтын баарын жазып отуруунун бизге зарылчылыгы жок. Эд мындай деп жооп берди. Ооба, жаңы бланкалар көп убакытты талап кылат. Бирок эскилерге салыштырмалуу кандай жакшы жактары бар экенин кел карап көрөлү. Ал Барриге кошумча маалыматтар кырдаалдарды тейлөө, кардарларды тейлөө сапатын жогорулатып, сатуунун көлөмүн арттыра тургандыгын түшүндүрүп берди. Барри мунун баарын уккандан кийин жаңы идеяны дароо колго алды. Конструктивдүү диалогко даяр болуңуз. Эгер сиз кесиптештериңиздин бири менен бир пикирге келе албай жатсаңыз, жана алар көйгөйлүү маселени ачык талкуулап, сүйлөшүп алууга аракет кылып жатышса, сиз талкуулоо процессине кесипкөй көз караш менен мамиле кылышыңыз керек. Сиздин милдетиңиз талаш маселени жөнгө салууга чындап аракет кылып жатканыңызды жана көйгөйдү эки тараптуу түрдө чечүүнүн жолун издеп жатканыңызды көрсөтүү. Фред маалымат технологиясы бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Көп өтпөй ал техникалык адистердин бири Джордандын кандай гана чечим кабыл албасын нараазычылыгын билдирип жатканын байкады. Фред тапшырманын жакшы жактарын түшүндүрүп берген учурда дагы Джордан аткарууга көңүлсүз макул болуп жатты. Фред Джордандын тилин табууга канчалык аракет кылса дагы, абал ошол эле бойдон калып өзгөргөн жок. Джордандын негативдүү позициясы жана анын иштөөгө болгон каалоосунун жоктугу Фредке жаңы идеяларды ишке ашырууга жана бөлүмдү башкарууга тоскоол болуп жатты. Мындан улам ал кадр бөлүмүнүн башчысы Лизага жардам сурап кайрылууну чечти. Ал кырдаалды дыкат карап чыгып, натыйжада Джордан маалымат технологиясы бөлүмүнүн башчысы катары сырттан келген Фред эмес, өзүн дайындашат деп үмүттөнүп жүргөндүгүн аныктады. Буга чейин ал сый-урмат көрсөткөн, өз ишин эң мыкты болбосо дагы жакшы аткарган абройго ээ кызматкер болгон. Джордан квалификациясын жогорулатуу боюнча курстарга барып, жумушта болсо көрүнүктүү ийгиликтерди жасап жетишкен. Бирок жетекчилик дагы, башчысы дагы анын кызматын көтөрүлүүгө даяр экендигин көзгөлгөн жок. Лиза Джордандын жанына отуруп, ага эмне үчүн бөлүм башчысынын кызмат ордунун талапкерлигин каралбай калгандыгын түшүндүрдү. Ал Джордандын тармагындагы иш билги адистерден экендигин баса белгилеп, бирок жетекчилик кызмат ишти мыкты аткарууну эле эмес, команда менен чогуу иштешкенде да билүүнү талап кыла тургандыгын айтты. Ошондуктан, эгер ал өзүнүн мындан ары дагы баалуу кызматкер экендигин көрсөтүүнү уланта турган болсо, жана жумушка кесиптештерине болгон иш чөйрөсүндөгү мамилесин калыбына келтирсе, компания анын талапкерлигин жетекчи кадрлардын квалификациясын жогорулатуу программасына кошо тургандыгын сунуштады. Бул жерден көңүл бурсаңыз, Фред көйгөйлүү абалды башында өзү чечкенге аракеттенди. Бирок аракети натыйжа бербеген соң, кадрларды башкаруу бөлүмүнө кайрылды. Алар кырдаалды дыкат кароого алып, объективдүү баа берүүнүн натыйжасында көйгөйдү чечүүнүн жолун табышты. Ишти аягына чыгарыңыз. Биз конфликттен жөн эле кетип кала албайбыз. Ал өзүнүн өзү эле чечилип калбайт. Баарынан мурда эмоциябызды жыйыштырып, абалды тынч отуруп талдап, анан чыгууга мүмкүн болгон жолдорду ойлонуп чыгышыбыз керек. Чечим кабыл алган соң ишке ашырууга өтүш керек жана ишке ашкандан кийин конфликти толугу менен чечилгендигин текшерип, аны ынанымдуу болгондон кийин гана ал кырдаал жөнгө салынды деп билсек болот. Мисалы,
Биз жогоруда сөз кылган Фред Джордан кабылган кырдаалды алып көрөлү. Фред Джордандын позициясы канчалык деңгээлде өзгөргөнүн билүүгө улам аракет кылып жатканы маанилүү орунда турат. Ал Джордандын иштөөгө болгон каалоосунун жоктугу таарынычтан улам экендигин болжолдой да алган эмес. Лиза Джордандын таарынычын чыныгы себебин аныктаган соң, ал экөөнү өз ара макулдашууга жана конфликтти жөнгө салуу үчүн кийинки кадамдарды аныктоо үчүн чогуу отуруп сүйлөшүүгө чакырды. Жыйынтыгында Фред жаңы идеяларын Джорданга таң улаганды токтотту. Алар жакын дос болуп кетишпесе дагы, кийинки бир нече жылдар бою биргеликте ийгиликтүү кызматташууга тоскоолдук жаралган жок. Фред кызматтан көтөрүлүү боюнча Джорданга жардам да берди. Көндүм адаттагы ой жүгүртүүлөрүңүздү өзгөртүңүз. Эгер биз өзүбүз өзгөрө албасак, башкалардан өзгөрүүнү кантип күтөбүз? Мындай акылман бир ой бар. Акылсыздык бир эле нерсени кайра жасай берүү. Ошол эле учурда андан ар түрдүү жыйынтыктарды күтүү. Конфликтти биз канчалык деңгээлде тоскоолдук катары карай турган болсок, ал кырдаалга жана андагы адамдарга карата ошончолук негативдүү ой жүгүртө баштайбыз. Биз ой жүгүртүүбүздү дыкат талоого алып, негативдүү абалды позитивдүүгө алмаштырышыбыз керек. Эгер ар бир конфликтти мындан ары өсүш жана өнүгүү катары кабыл ала турган болсок, биз турмуштук позициябыздын өзгөргөнүн байкайбыз. Өзүң менен сүйлөшүү, позитив негативге каршы. Биз өзүбүз менен конфликттер тууралуу сөз кылган учурда аларга карата биздин мамилебиз көп жагынан өзгөрөт. Бул көрүнүштү байкабайбыз, бирок дайыма өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшүп турабыз. Биздин оюбуздагы сөздөр мээге тарап чечим чыгарууда терс таасирин тийгизет. Негативдүү сөздөр негативдүү, позитивдүү сөздөр позитивдүү реакцияны чакырат. Мисалы, биз өзүбүзгө бул тапшырмага менин күчүм жетпейт дей турган болсок, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз нөлгө барабар болуп калат. Бардык эле сатуу иштеринин өкүлдөрүнөн мурда мен бул компанияга эч нерсе сата алган эмесмин. Мен убакытты жөн эле коротуп жатат окшойм деп өзүнө айтканда, эмне боло тургандыгын сурасаңыз, ал чындыгында эле убакытты жөн эле коротот. Бирок ал ой жүгүртүүсүнүн жүрүшүн позитивдүү тарапка өзгөртө алат. Өткөн жолу мен аларга эч нерсе сата алган эмесмин, бирок мен ал компания жөнүндө көп нерсени билдим. Бүгүн алар менен келишим түзөм. Эми болсо анын ийгиликтүү келишимге болгон мүмкүнчүлүктөрү кыйла жогорулайт. Төмөндө берилген ыңдандыруулардын айырмачылыгын байкап көрүңүз. Негативдүү. Бул киши мага каршы ой пикирде. Мен эмне гана жасабайын, баарынан кынтыктап турат. Позитивдүү. Бул кишинин ишенимин актоо үчүн мен дагы көбүрөөк аракет жасашым керек. Негативдүү. Ушул буйртмачы таптакыр жакпайт. Позитивдүү. Бул буйртмачынын тилин таап, мамилебизди жакшы нукка буралам. Тандай билиңиз. Бир эле адам менен дайыма кайталана берген конфликттер чечилбеген көйгөйлөрдүн топтомун пайда кылып, ортодогу мамилелериңизди курчутат. Аларды кол шилтеп басып кетүү менен чечип коюуга болбойт. Себеби мындай мамиле менен экинчи тараптагы адамдын негативдүү реакциясын чакырасыз. Конфликтке себеп болгон көйгөйлөрдүн арасынан абалды түздөп кете турган көйгөйдү тандап алыңыз дагы, башка эки ача пикирдеги маселелерди ары жылдыра туруңуз. Жараткандын жардамы менен мага өзгөртө албай турганымды кабыл алуу жөндөмдүүлүгү, өзгөртө ала турганымды жасоо эрктүүлүгү жана алардын ортосундагы айырмачылыкты көрө алуу акылмандыгы берилди. Рейнгольд Нибур. Өзгөртө ала турган нерсеңизге көңүлүңүздү буруңуз. Көпчүлүк чыр-чатактуу кырдаалдарда биз көзөмөлгө алууга күчүбүз жеткен жалгыз нерсе бул биздин жүрүм-турумубуз жана биз кабыл алган чечимибиз. Абырайын өзгөртө албаган сыяктуу эле башкалардын ой жүгүртүүсүн же турмуштук позициясын дагы өзгөртө албайбыз. Биз бул суроолорду канча жолу уктук? Эмне үчүн алар мындай кылып жатышат? Эмне үчүн ал ушундай? Эмне үчүн биз алардын кемчиликтерине көз жумуп коюшубуз керек? Психологдордо бул суроолордун стандарттуу жооптору болсо керек. Бирок ар бир адамдын жеке ой жүгүртүү, мотивация, жүрүм-турум өзгөчөлүктөрү бар экендигин унутпоо зарыл. Ошондуктан башкалардын жан дүйнөсүн казып олтурбай, белгилүү бир кырдаалда өзүбүздү алып жүрүүнүн ыкмаларына көңүл бурушубуз керек. Ар бир талаштуу кырдаалдын жакшы дагы, жаман дагы жактары боло тургандыгы эсиңизде болсун. Стратегиябызды пландап жатып, көп учурда болгон күчүбүздү, каршылашыбыздын оюн өзгөртүүгө жумшайбыз. Кырдаалга карата мындай мамиле жасоону карап көрүү керек. Биз максатыбызга жетүүнү каалап жатканыбызды эч ким талашпайт.
бирок конфликт учурунда жеңишке жетүү экинчи тараптын жеңилүүсүн түшүндүрбөйт. Ушундай да болуп калышы мүмкүн. Бирок биз көп учурда өз ара макулдашууга келсек болот. Ал үчүн эки тарап тең бирдей кайсы бир деңгээлде жол бошотуп бериши керек. Компромисс конфликттин ар бир катышуучусунун алгачкы талаптарын жана каалоолорун кайра карап чыгууну талап кылат. Ошондуктан эң баштан эле кайсы аспектилер биз үчүн эң маанилүү, ал эми кайсыларын өзгөртүүгө даяр экенибизди аныктап алышыбыз керек. Узак мөөнөттүү перспективдерге көңүлүңүздү буруңуз. Кырдаалды узак мөөнөттүү перспективдерге жараша карап көрүңүз. Кандай гана конфликт болбосун, эртеби кечпи бүтөт. Бул адам менен келечектеги мамилеңизге азыркы кырдаал кандай таасирин тийгизет? Жеңишти камсыздап калууга умтулуу менен биз көп учурда конфликттеги адам менен мамилебизди буза турган кадамдарга барабыз. Бул күрөштү уттук, ооба. Бирок согуштун жалпы жыйынтыгында жеңилип калдык. Профсоюз өзүнүн өкүлдөрүнүн бири Кетини жумушту көп жолу калтыргандыгынан улам жумуштан чыгарып салгандыгы үчүн P&Q Plastic компаниясынын жетекчилигин сотко берди. Профсоюз келишимде эгер кызматкер профсоюздук ишмердүүлүккө байланыштуу жөндүү себептер менен жумуштан калуу укугу бар экендигине таянып жатты. Бирок Кетинин жетекчиси каршы доо арызында анын калтырган күндөрү профсоюздун иш-чаралары болгон дүйшөмбү күндөргө дал келип жаткандыгын жана ал болгону дем алыш күндүн эртеси да кошумча эс алууну уюштуруп алганын көрсөттү. Компания ишти арбитраждык сотко өткөрүп берип, андан утуп алды. Аны жумуштан чыгаруусун мыйзамдуу деп табылды. Жетекчилик Кетиден кутулганына абдан кубанычта болду. Кардарларды башкаруу бөлүмүнүн башчысы бул тууралуу аткаруучу директорго мындай деди: "Биз профсоюзга өз кызыкчылыктары үчүн бизди колдоно албай тургандыктарын көрсөттүк. Иш официалдуу түрдө жеңишке жетти, бирок күрөш уланып жатты. Профсоюздар стюардессаларды келишимде кичине гана бузуулар болсо эле компаниянын жетекчилигине нараазычылыктарын билдирүүгө түрткү берип жатышты. А мындай көрүнүшкө кабылган компания кыйла убакыт жана акча сарптоого мажбур болот. Кыйынчылыктар үмүтүн эмес, тынчын кетириши керек. Конфликт эркти чыңалтат жана моралдык духту бекемдейт." Уильям Эллери Ченнинг. Чыр чатактуу кырдаал жөнгө салынгандан кийинки нормалдуу психологиялык климатты колдоо. Иш чөйрөсүндө конфликттин ыктымалдуулугун азайтуу үчүн чыр чатактуу кырдаал жөнгө салынгандан кийин өз ара мамилени толук кандуу мамилеге айлантуу үчүн аны колдоону улантуу зарыл. Ал үчүн бир катар эрежелерди сактоо керек. Кошумча күч жумшаңыз. Адамдар биз алар менен жөн гана кесиптик мамиле куруп жатканыбызды дагы жана мамиленин кесиптик деңгээлден жогору карай өнүктүрүүгө аракет кылып жатканыбызды дагы билишет. Бир топ уюмдук аналитиктер бул көрүнүштү баш оту менен киришүү деп аташат. Биз дайыма кесиптештерибиздин бизден күткөн нерселеринен артык болушубуз керектигин эске алып жүрүшүбүз зарыл. Бул конфликти тек кырдаалга жол бербей турган эң туура ыкма. Бул бөлүмдүн орто ченинде маалыматтык технологиялар бөлүмүнүн башчысы Фред менен техникалык иштер боюнча адис Джордандын ортосундагы пикир келишпестик тууралуу сөз кылганбыз. Ошол кырдаалды башкаруу бөлүмүнүн башчысы Джорданга компания тарабынан төлөнө турган жеке мамилелер боюнча семинарга катышуусун сунуштаган. Джордан бул сунушту кабыл алып, кесиптештерине карата мамилесин өзгөртө тургандыгына убада берген. Ошондой эле бул кырдаалда Фред Джордан менен иш алып барган мурдагы ыкмаларын карап чыгып, анын кесиптик жана өсүшүнө колдоо көрсөтүү менен мамилени уланткан. Мындай мамиле алардын ортосундагы атмосфераны гана жакшыртпастан, Джорданга карьералык тепкич менен жогорулоосуна жардам берген. Ийкемдүү болуңуз. Чыр чатактуу кырдаалдар жөнгө салынгандан кийин кайра жаралбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Эски таарыныштар тез унутулбайт жана кесиптеш, кардар, өнөктөш же ата-андаш менен болгон жөнөкөй эле окуя жумурткадан кыр таап алганга жетиштүү болот. Мындай учурларда биздин милдетибиз ийкемдүү болуу. Окуянын өз жолу менен улануусуна жол бериңиз жана ригиддүүлүк менен ой жүгүртүүдөн, талкууга көтөрүп жабуудан алыс болуңуз. Биз канчалык ийкемдүү болушубуз керек? Ийкемдүүлүк эч кандай түрдө биздин моралдык этикалык принциптерибизди же жалпы элдешүү жана макулдашууга жетүү үчүн колдонулган мыйзам нормаларын бузуу дегенди түшүндүрбөйт.
Кристофер көп убакыт бою буюмдарын топтомун өндүрүүчү компания менен судопоряддык келишим түзүү үчүн аракет кылды. Сүйлөшүүлөрдүн акыркы этабында Кристоферге келишимге кол коюу макулдашуу үчүн алардын компаниясы жеке кайрымдуулук каржы катары кыйла суммадагы акча төлөшү керектигин айтышты. Кристофер мындай талапты күткөн эмес. Анын компаниясы бир катар белгилүү кайрымдуулук уюмдарга ылайыктап бюджеттен каражат бөлөт. Бирок ал бюджеттин соода-саттык иштерине байланыштуу келишимге эч кандай тиешеси жок болчу. Ал айтылган талапты жетекчилигине жеткирип мындай сунуш этикага деле мыйзамга деле туура келбей тургандыгын кошумчалады. Кристофер мындай деди: "Мен үчүн биздин компания үчүн деп да үмүттөнөм. Этикалык стандарттарыбызды сактап кала турганчалык бул келишимди түзүү маанилүү эмес." Анын жетекчиси Кристофердин пикирин туура көрүп, натыйжада алар келишимди жокко чыгарышты. Кырдаалды маектешиңиздин көз карашы менен кароону үйрөнүңүз. Адвокаттар соттук жараянга катышуу алдында көп учурда каршылашынын ордуна өздөрүн коюп, алардын версиясын сотко жеткирип жатканын элестетип көрүү менен даярданышат. Бул көрүнүш аларга соттук талаш тартыштын стратегиясын алдын ала болжолдоого жардам берет. Дал ушундай түрдө биз дагы конфликт учурунда окуяны экинчи тараптын көз карашы менен карап көрө турган болсок, өз ара түшүнүшүү жана конструктивдүү жыйынтыктар көбүрөөк орун алат. Каршы тараптын ой пикирин сыйлаңыз. Маектешиңизди көз карашын түшүнүүгө гана аракет кылбастан, анын пикирин сыйлаңыз. Калыстык менен жасалган корс мамиле таарыныч менен эле катар ортодогу мамиленин терс нукка бурулушуна алып келет. Узак убакыт бою ойлонгондон кийин Дон акыры жаңы өнүмдөрдү рынокко кое берүүнүн жолун тапты. Ал ошол эле долбоордун үстүндө иштеген эки кол алдындагы кызматкери менен ой пикирин бөлүштү. Эмма анын чечимин энтузиазм менен кабыл алды. Эн болсо эмнегедир канааттанган жок жана бул ыкманын иштеп кетээринен шек санап тургандыгын белгиледи. Себеп дегенде долбоордун башынан бери эле Эн аны ишке ашырууга карата өзүнүн көз карашын билдирип келген. Бирок Дон ага олуттуу мамиле жасаган эмес жана анын ыкмалары аткарууга жөндөмсүз деп эсептелет. Эн болсо өзүнүн ой пикирине жетиштүү шартта көңүл бурган жок деп чечти. Ошол эле учурда мага жада калса оюмду толук айтууга да мүмкүнчүлүк беришкен жок. Дон мени сыйлабайт деп ойлонду. Эндин сунушу канчалык деңгээлде баалуу болбосун, Дон аны кунт коюп угуп, дыкат талкууга алышы керек эле. Бул абал долбоордун негизиндеги кызматташууга гана эмес, келечекте дагы ортодогу жакшы мамилени сактап калуу үчүн маанилүү болчу. Анын айрым идеялары балким кызыгууну жаратмак, а эгер жаратпаса баш тартуусунун себебин түшүндүрүп коймок. Эн чечимдин жыйынтыгына сүйүнбөсө дагы жок дегенде, Дон аны сыйлайт жана пикирин дайыма угат деген ойдо калмак. Эмпатия эки багытта билинет. Кээде адамдар бизге түшүнүксүз болгон жагымсыз иш-аракеттерди жасашат. Эгер бизге жагымсыз болгон аракеттерди жасаган адам менен конфликт жаралса, аны эмне үчүн мындай кылып жатканын түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек. Эгер сиз адамды түшүнө албасаңыз жана эффективдүү өз ара мамиле кура албасаңыз, анда кандай гана акылдуу болсоңуз дагы көрүнүктүү жыйынтыктарга жете албайсыз. Даниэл Гоулман. Резюме. Биздин жеке өсүүбүзгө тоскоолдук жараткан конфликттер бир топ мисалдарды келтирсек болот. Жетекчилик биздин идеяларыбызды четке кагып коюшу мүмкүн. Заматта тынч абал өзгөрүп, мындай пайдаланган атаандаштыктар жолтоо болуп баштайт. Уюмга терс кесепетин тийгизген чечилбеген конфликттер өлчөнүүчү же өлчөөгө болбогон түрдө болушу мүмкүн. Конфликттен чыгуу жолдорун ойлонуу менен алектенген кызматкерлер жумушту эрксиз токтотуп, натыйжада эмгек өндүрүмү төмөндөйт. Өз ишин мыкты аткарууга түрткү боло турган мотивациянын деңгээли да төмөндөйт. Эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөшү иш графигинин бузулушуна, өндүрүмдү тапшыруунун мөөнөтүнүн кечигүүсүнө жана буйртмачылардын нараазычылыгына алып келет. Көңүлү калган же таарынычы бар кызматкерлер эмгек өргүүсүнө чыгып кетүүгө аракет кылышат. Кадрлардын туруксуздугу орун алат. Жаңы кызматкерлерди табуу убакытты гана албастан акча каражатын дагы коротот. Жеке личносттук конфликттер күн сайын орун алган талаш тартыштарга, ишке байланыштуу маселедеги эки ача пикирлердин үзгүлтүксүз жаралуусуна өсүп жетет. Конфликттер жамааттын ийгиликтүү жана бекем
мамилесинин элементтери болгон ишеним жана сый урматты тешип өтөт. Конфликттер кошумча убакытты жана жетекчинин көңүл буруусун талап кылат. Ал өз учурунда көйгөйдү чечүү үчүн булардын ишин таштоого мажбур болот. Уюмдагы жагымсыз психологиялык климат анын иш чөйрөсүндөгү аброюна шек келтирет. Потенциалдуу кадрлар башка компанияны, ал эми бизнес болсо башка өнөктөштөрдү тандоого өтөт. Конфликттерди конструктивдүү жол менен чечүү кызматкерлердин личносттук өсүүсүнө, уюмдун натыйжалуулугунун жогорулоосуна жана тараптардын ортосундагы мамиленин бекемделишине жардам берет. Көйгөйдү ийгиликтүү чечүү үчүн кийинки эрежелерди сактоо сунушталат. Абалды объективдүү баалоого жана терс ойлордон, кыжырдануудан, консервативдүү көз караштардан арылууга аракет кылыңыз. Баардыгы менен анын ичинде каршылаштар менен дагы жылуу жана сыйчыл мамилени сактап калыңыз. Кастык мамиле абалды курчутат. Жалпы баалуулуктарга көңүл буруңуз. Ортодо пайда болгон көйгөйлүү маселени чечүү үчүн конфликттеги экинчи тарап ачык сүйлөшүүнү сунуштаса байланышка чыгыңыз. Позитивдүү ойлонуңуз. Негативдүү ойлор негативди, позитивдүү ойлор позитивди чакырат. Конфликтке себеп болгон көйгөйлөрдүн арасынан абалды түздөп кете турган көйгөйдү тандап алыңыз дагы, ага тиешелүү башка эки ача пикирдеги маселелерди ары жылдыра туруңуз же унутта калтырыңыз. Өзүңүздүн жеке жүрүм турумуңузду, мамилеңизди жана чыгарган чечимдериңизди карап чыгуу керек. Биз башкалардын ой пикирин же мүнөзүн өзгөртө албайбыз. Бүгүн короткон убакыт жана жумшалган күч аракет эртеңки ийгиликтин кепилдиги экендигин унутпаңыз. Иш чөйрөсүндө конфликттердин ыктымалдуулугун азайтуу үчүн чыр чатактуу кырдаал жөнгө салынгандан кийин эмгек жамааты менен өз ара мамилени толук кандуу мамилеге айлантуу үчүн аны колдоону унутуу зарыл.